Merhaba balдар. Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүн балдар кыргыз тил сабагы туурасында болмокчу. Анда эмесе баарыбыз көңүлүбүздү сабакка буралы. Кыргыз тили 9-класс мугалим Бердалиева Света Ташбаевна. Бүгүнкү сабактын темасы балдар каратма сөз жана ага коюлуучу тыныш белгилер. Сабактын максаты сүйлөмгө мүчө боло албаган жана каратма сөз туурасында анын түзүлүшү боюнча маалымат алабыз. Каратма сөздөрдүн сүйлөмдөгү ордун, тыныш белгилерин, коюлуш өзгөчөлүгүн үйрөнөбүз. Окуучулар шамдагайлыкка, аң сезимдүүлүккө тарбиялана алышат. Каратма сөздүн сүйлөмдөгү орду балдар. Каратма сөз балдар сүйлөмдүн башынан орун алат. Каратма сөз сүйлөмдүн ортосунан орун алат. Каратма сөз сүйлөмдүн аягынан орун алат. Сүйлөмдө айтылган ойдун кимге арналгандыгын билдирет. Каратма сөз сүйлөмдө айтылган ойдун эмнеге арналгандыгын каратма сөз билдирет. Каратма сөз анын милдетин аткаруучу сөздөр. Сүйлөм аркылуу айтылып жаткан ойдун кимге, эмнеге арналгандыгын билдирип, сүйлөм мүчөлөрү менен грамматикалык байланышта келбеген сөз же сөздүн тизмеги каратма сөз деп аталат балдар. Мисалы, көкөтөй чалга аш бердик манас, ашка аралаш баш бердик манас. Бул жерде каратма сөз манас. Баарыбыздын көңүлүбүздү балдар сүрөткө бөлөлү. Бул жерде биз бала менен кызды көрүп турабыз. Анда келгиле балдар, ойлонуп каратма сөздү түзөлү. Бери келсең деген гана сүйлөм келди бул жерде. Эми ушул сүйлөмдү ойлонуп балдар каратма сөз жасап чыгалы. Бери келсең, балам, бери келсең деген сөздү жасадык. Мына балдар бул жерде балам деген каратма сөз кимдир бирөөгө карата айтылды. Каратма сөздөр балдар диалогтордо, кулактандырууларда, чакырыктарда, көркөм адабий чыгармаларда каратма сөздөр кездешет балдар. Балдар, андан тышкары каратма сөздөр ыр саптарында дагы кездешет. Анда эмесе төмөнкү ырга көңүлүбүздү буралы. Эй жарандар, эрендер, бектер жана берендер, эл баштаган кемеңгер, мейли бакыр, мейли баатыр, мен кыргызмын дегендер. Эй эрендер, эскертерим силерге, чындап кызмат кылам десе ким элге, сүйсүн тилин сүйгөн жарын сүйгөндөй, күйсүн тилге, перзентине күйгөндөй. Мына балдар, бул жерде эй жарандар, эрендер деген сөздөр каратма сөздөр. Каратма сөздүн милдетин төмөндөгүдөй сөз түркүмдөр аткарат балдар. Зат атоочтор аткарат, сын атоочтор аткарат, сан атоочтор аткарат, анан атооштуктар аткарат. Анда эмесе алар кандай аткараарын төмөнкү мисалдар аркылуу карап чыгалы. Зат атоочтон. Аскар, бүгүн Айбекти көрдүңбү? Бул жерде зат атооч Аскар. Сын атоочко. Ой, коркок, сен эмне бекинип отурасың? Бул жерде каратма сөз коркок. Заттанган сын атооч эмне кылды балдар? Жасалды. Андан кийин биринчи сен мени угуп жатасыңбы? Бул жерде заттанган сан атоочтон жасалды. Кудага келгендер жогору өтүңүздөр. Бул жерде атооштуктар каратма сөз атооштуктардан жасалды. Каратма сөздөрдүн милдетин кайсы сөз түркүмдөрдө аткарат дегенде балдар зат атоочтор, сын атоочтор, сан атоочтор, анан атооштуктар эмне кылат экен? Аткарат экен. Сүйлөм тизмегинде грамматикалык жактан өздөрү сүйлөмгө мүчө боло албаган, жана баяндооч жана айкындооштун милдетин аткара албаган, жана сүйлөм мүчөлөрү менен тикеден тике
же кыйыр түрдө байланыша албаган сөздөр учурайт. Аларды тил илиминде каратма, киринди жана сырдык сөздөр деп айтабыз. Кыскача айтканда, сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр. Каратма сөз бирөөгө тике арналып, чакыруу иретинде айтылган сөздөр каратма сөз деп аталат. Мисалы, Дмитрий аке, мойну сынган орокторду кадатып жибериңизчи. Беккул, эмнең ооруйт? Мына бул жерде балдар кимдир бирөөгө карата айтылып жаткан каратма сөздөр. Дмитрий аке, Беккул каратма сөз. Эми балдар, каратма сөздөрдүн тыныш белгилерине көңүлүбүздү буралы. Каратма сөз сүйлөмдүн башына келсе, өзүнөн кийин үтүр коюлат. Каратма сөз сүйлөмдүн ортосуна келсе, эки жагынан үтүр менен ажыратылат. Каратма сөз сүйлөмдүн аягына келсе, өзүнөн мурда үтүр менен ажыратылат. Биринчисин карайлы. Элебес, баягы ишиң бүттүбү? Садагаң, сен бул орок оргонду кайдан үйрөндүң? Бул сүйлөмдөрдө балдар, элебес, садагаң каратма сөз сүйлөмдүн башына келди, өзүнөн кийин үтүр менен ажыратылды. Ооба, Жылдызым, азыр барабыз. Айткандай, Наташа, сени кече бир киши сураган. Бул жерде Жылдызым, Наташа каратма сөз сүйлөмдүн ортосунан орун алды. Эгерде каратма сөз сүйлөмдүн ортосунан орун алса, эки жагынан үтүр белгиси менен ажыратылат. Эгерде каратма сөз сүйлөмдүн аягынан орун алса, өзүнөн мурда үтүр белгиси менен ажыратылат дедик. Бул жерде жаман көрбө, Сергейжан деген сөздө Сергейжан каратма сөз сүйлөмдүн аягында келди. Айтылган ой багытталган адамды же башка бир затты атап көрсөтүүчү сөз каратма сөз деп аталат. Каратма сөздөр грамматикалык жактан сүйлөм ичиндеги башка бир сөздөр менен байланышпайт. Сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин да аткара албайт. Анын милдети угуучунун көңүлүн айтылып жаткан ойго буруу, анын кимге, эмнеге багытталгандыгын билдирүү жана угуучунун пикир алышууга тартуу болуп эсептелинет. Каратма сөздүн милдетин бир сөз же бир нече сөздөн турган сөз айкаштары аткарат. Каратма сөз сүйлөмдүн башында, ортосунда, аягында колдонула берет. Каратма сөз сүйлөмдүн башында келгенде, ооз-эки сүйлөөдө, андан кийин кыска тыным болот. Жазууда ал жерге тиешелүү тыныш белгиси коюлат. Ал белгинин милдети каратма сөздү сүйлөмдүн башка мүчөлөрүнөн ажыратып туруу болуп эсептелинет. Биринчи балдар, сүйлөм башында келген каратма сөздө күчтүү эмоциялуу маани болбосо, андан кийин үтүр коюлат. Мисалы, Эшмат, сага эч нерсе туюлган жокпу? Каныбек, чоң ата, чоң энеңди таап алсаң, ал экөөнү багасыңбы? Жолдоштор, буларды алып барып адилет сотко тапшыргыла. Эркем, мына бу азгын эрди уул кылып алсамбы деп турам. Дан жыттанган дыйкан талаам. Жыйналган эгиндерди көрүп, кумардан чыкпадым беле. Мына балдар, бул сөздөрдө Эшмат, Каныбек, жолдоштор, эркем деген сөздөр каратма сөздөр. Булар сүйлөмдүн башынан орун алды. Эгерде каратма сөз сүйлөмдүн башынан орун алса, үтүр белгиси менен ажыратылат дедик. Бир нече каратма сөз катар келсе, жана алар күчтүү сезим менен айтылбаса, ар бири үтүр менен ажыратылат. Атай, Керес, таштап кеттиңерби? Жалгыз кантип жүрөм? Касым, Майсалбек, Жайнак, силердиби? Түшкүлө. Мына балдар, Атай, Керес, Касым, Майсалбек, Жайнак булардын баары тең каратма сөздөр. Эгерде каратма сөздөр катар келип калса, анда
Бул каратма сөздөр эмне кылат экен? Күчтүү сезим менен айтылбаса, үтүр менен ажыратылат экен. Эскертүү. Эгерде сүйлөм башына келген каратма сөз күчтүү сезим менен айтылса, анда кийин илеп белгиси коюлат. Кагылайын энеке, менин жаралуу жүрөгүмдү козгобочу. Майсалбек, алда айланып согулуп кетейин баламай. Кадырлуу достор, ушул жерде айта турган бир кептин ыгы келди. Мына балдар, бул жерде кагылайын энеке күчтүү сезим менен айтылып жатат, каратма сөз, бирок аягына эмне коюлат? Илеп белгиси коюлат. Эгерде сүйлөм башына келген каратма сөз күчтүү сезим менен айтылса, өзүнөн кийин илеп белгиси коюлат. Сүйлөм башына келип күчтүү сезим менен айтылган каратма сөздөр бир нече сөздөн турса, алардын арасына үтүр, акыры каратма сөздөн кийин илеп белгиси коюлат. Мисалы, жолдош жоокерлер, сержанттар, офицерлер. Мына бул жерде каратма сөздөр катар келгендиктен жана күчтүү сезим менен айтылгандыктан аралары үтүр белгиси менен ажыратылды дагы, эң аягына илеп белгиси коюлду. Советтик 11 баатырдын эрдиги жөнүндөгү кабарды уккула күчтүү сезим менен айтылган сүйлөм болду. Эгерде катар келген бир нече каратма сөздүн ар бири күчтүү сезим менен айтылса, илеп белгиси ар бир каратма сөздөн кийин коюлат балдар. Зулай, канчайым, кыдык карыя, тез жөнөгүлө, коктуга айдап түшүрөлү. Алиман, Алиман, бул эмнең кокуй? Токто, токтогун, дей эле бериптирмин. Мына бул жерде балдар, каратма сөздөр катар келди. Бирок каратма сөздөрдүн ар бири күчтүү сезим менен айтылды. Эгерде каратма сөздөр катар келип, күчтүү сезим менен айтылса, ар биринин арасына илеп белгиси коюлат экен балдар. Каратма сөз сүйлөмдүн ортосунда келсе, эки жагынан үтүр менен ажыратылат. Мындай учурда ооз-эки сөздө каратма сөздөн кийин гана тыным болот, мурун болбойт. Кой эми, Алтынай, жол тарталы, деди бир убакта Дүйшөн. Ырдай бер, Жамиля, кулак сенде. Жүр, бөбөгүм, үйгө кирип сүйлөшөлү. Бул жерде Алтынай, Жамиля, бөбөгүм деген сөздөр каратма сөздөр. Эй жарык, жер айта берсе экөөбүздүкү түгөнөбү деген сөздө эмне кылды? Каратма сөздөр кездешти. Ортосунан кездешкен үчүн эки жагына үтүр менен ажыратылды. Балдар, эгерде бирөөгө кайрылып жатсак, ошо каратма сөз кимдир бирөөгө карата кайрылган сөздөр келип калса, өзүнөн кийин үтүр белгиси менен ажыратылат деген бар. Мисалы, Султан, кайра чалып койчу. Бул жерде каратма сөз Султан өзүнөн кийин үтүр белгиси менен ажыратылды. Асел, эмне кылып жатасың? Бул жерде Асел каратма сөз. Байке, сизде сөзүм бар эле. Байке каратма сөз өзүнөн кийин үтүр белгиси менен ажыратылды. Эне, жомок айтып берчи. Бул жерде эне каратма сөз. Кимдир бирөөгө кайрылгандан кийин балдар эмне кылат экен? Каратма сөздөн кийин үтүр белгиси коюлат экен. Андан тышкары балдар, адамдын аты жөнү жана кесибине, жаш өзгөчөлүгүнө, туугандык, жолдоштук, карым-катышына, эркелетүүгө, мактоого, жакшы көрүүгө, жек көрүүгө, тилдөөгө байланыштуу айтылуучу сөздөр же сөз тизмектери. Алар кайсылар экен? Айтып көрөлү балдар. Жолдоштор,
достор, боордоштор, эжелер, жеңелер, карындаштар жана биздин курдаштар десек булар балдар каратма сөздөр экен. Каратма сөздөр жеке эле адамдарга карата айтылбастан балдар каратма сөздүн дагы түрлөрү бар экен. Биринчи, адамдан башка жан жаныбарлардын, курт кумурскалардын жана чымын чиркейлердин аттары дагы айтылат экен. Мисалы, турумтай, суречки десек. Экинчи, географиялык жана астрономиялык энчүлүү аттар. Мисалы, асманда жаркыраган күн, ала тоо. Бул жерде күн, ала тоо. Жансыз заттардын, буюмдардын, курал-жарактардын аттары дагы каратма сөз катарында айтылат экен. Орогум, орок деген чөп оргону, комуз, кайран теректер деген сөздөр кездешип калса, булар каратма сөздөргө кирет экен. Себеп дегенде жансыз заттардын, буюмдардын, курал-жарактардын дагы аттары аталат экен. Төртүнчү, жаратылыштык жана коомдук кубулуштардын аттары. Мисалы, өткүн. Абстрактуу ар түрдүү түшүнүктөрдүн аттары дагы кирет экен балдар. Мисалы, баба дыйкан атабыз. Эми балдар, каратма сөздүн тыныш белгиси катарында дагы бир жолу кайталап карап кетели. Менин таалайым, сен адам болуп бизди багар бекенсиң. Ушуга толгонай, эмитен көнө бергин. Алгачкы жолу ушунда келгениң эсиңдеби, толгонай? Келечек ээлери, жалындуу жаштар, өлкөбүздүн өнүгүшү силердин колуңарда. Биринчи сүйлөмдө каратма сөз сүйлөмдүн башына келди, өзүнөн кийин үтүр менен ажыратылды. Экинчи сүйлөмдө каратма сөз сүйлөм ортосуна келди, эки жагынан үтүр менен ажыратылды. Үчүнчүдө каратма сөз сүйлөм аягына келди, өзүнөн мурда үтүр менен ажыратылды. Сүйлөмдө айтылган ойдун кимге арналгандыгын билдирет каратма сөздөр. Сүйлөмдө айтылган ойдун эмнеге арналгандыгын каратма сөз билдирет балдар. Мисалы, окуучулар мекен үчүн иштөөнү үйрөнүп жатышат. Жай сүйлөм. Эмне болуп жатышат? Үйрөнүп жатышат баяндооч. Кимдер? Окуучулар. Эмнени үйрөнүп жатышат? Мекен үчүн иштөөнү. Эми балдар, ушул эле сүйлөмдү биз оңдоп түзөп чыгалы. Окуучулар мекен үчүн иштөөнү унутпагыла. Бул жерде каратма сөз окуучулар. Өзүнөн кийин илеп белгиси коюлду балдар. Мында катышкан жок. Мына балдар, үйгө тапшырма каратма сөздөр боюнча сүйлөмдөр түзүп, тыныш белгилерди коюп келели. Саламатта калгыла балдар.